Booking.com платформасын талдоону улантып жатабыз. Турак жай өтмөгү. Бул өтмөктө мейманкана толук маалыматты жайгаштырышы керек. Ар бир пунктуну мүмкүн болушунча толуктоо керек. Ар бир бөлмөнүн, ваннанын жана санитардык түйүндөрдүн, ашкананын жана эртең мененки тамактын, кошумча кызматтардын сүрөттөрү, үйдүн фасады жана башка ушундай сыяктуу 15тен кем эмес сүрөт болушу керек. Жашаган жеринин тартиби пунктунда объектинин эрежелерин, келүү жана кетүү убактысын, балдарды жайгаштыруу эрежелерин, төлөө ыкмаларын, интернетте, унаа токтотуучу жайларды жана үй жаныбарларын толтуруңуз. Объектинин ыңгайлуулуктары жана кызматтарында ооба же жок баскычтарын басып, керектүү нерселерди белгилеңиз. Бул жерде сиз объект эртең мененки тамактын кандай түрлөрүн жана эртең мененки тамактын убактысын көрсөтө аласыз. Транспорттун түрүн, которуунун убактысын жана суммасын көрсөтүү менен аэропорттон мейманканага кантип жетүүгө болот деген пунктуну толтуруу зарыл. Жакын жерде кафе, ресторан, дүкөн, аттракциондор бар экенине көңүл буруңуз. Кабарлар өтмөгүндө коноктордун суроолоруна жооп берүү, сайттын колдоо кызматы менен кат алышуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле коноктордун эң популярдуу суроолоруна жооп бериңиз. Сын пикирлер өтмөгүндө коноктордун бардык сын пикирлери жана объектинин ишине баа берилет. Категория боюнча көрүп, белгилүү бир убакыттын ичинде прогрессти көрө аласыз. Сын пикирлер жоопту талап кылган комментарийлер менен келет. Финансы жана эсептер өтмөгү. Айдын биринчи жумасында сиз кабыл алынган заказдар үчүн эсеп түмүрчөк аласыз. Төлөм 16-сына чейин төлөнүшү керек. Комиссияларды төлөө үчүн сизде виза банк картасы болушу керек. Картанын реквизиттерин киргизиңиз. Номери, жарактуулук мөөнөтү жана CVV жана система төлөмдү өз эле алып коет. Аналитика. Бул өтмөктө өндүрүмдүүлүктүн аналитикасы көрсөтүлөт. Жана сиз былтыркы атаандаштар тобу, окшош объектилер жана рынок менен салыштырууну тандай аласыз. Сиз ошондой эле атаандаштык тобун тандап, рыноктогу рейтингиңизди көзөмөлдөй аласыз.